Салам урматтуу достор, кайрадан сиздер менен Байбилим медиа каналы, мен сиздер менен Аладдин Исламидинов. Урматтуу достор, сиздер менен буга чейин биз орус тилинин практикалык курсу аттуу китептин биринчи бөлүгүнөн 10 суроодон турган тест экзамен тапшырган болчук. Эми кайрадан сиздер менен биздин экинчи видео буз. Мында дагы сиздер менен биз 10 суроого экзамен тапшырып көрөбүз. Сөзсүз сиздер суроолордун өзүңүздөр туура деп билген жоопторду комментарийге сөзсүз белгилей кетиңиздер. Бул видеодо көбүнчө 4 вариант сунушталат. Кээде кээ бир суроолорго 2 вариант дагы сунушталат. Урматтуу достор, учурдан пайдаланып сиздерге орус тили практикалык курсу аттуу китептерин тааныштырып коеюн. Биринчи жана экинчи бөлүк китептерди алсаңыздар, орус тилинин практикалык курсу аттуу китептерди сиздерге жакшы пайдасын берет. Орус тилин кенен үйрөнүп алсаңыздар болот. Ушул китептер менен орус тилин кенен үйрөнүп алсаңыздар болот. Китептерди алуу үчүн бул номерге кайрылыңыздар. Анда эмесе урматтуу достор, биз сиздер менен тестибизди баштайбыз. Биринчи суроо: орус тилинде акыркы марка деп кантип туура жазабыз? Биринчи вариант: последняя марка. Экинчи вариант: последняя марка. Эки я менен жазабыз, последняя деп. Үчүнчү вариант: последний марка деп жазабыз. Төртүнчү вариант: последное марка деп жазабыз. Последняя марка. Кайсыл бири туура? Окончаниясы кайсыл бири туура? Аяу же яяу же иби же оеби? Сөзсүз өзүңүздүн туура жообуңузду комментарийге белгилеп кетиңиз. Анда эмсе биринчи суроонун туура жообу бул экинчи варианты болуп саналат. Последняя марка деп жазабыз, яя деп жазабыз. Экинчи суроо: поезд деген сөздүн көптүк түрү кандай болот? Биринчи вариант: поезды ы менен. Экинчи вариант: поезди и менен. Үчүнчү вариант: поезда. Ал эми төртүнчү вариант болсо поездов. Өзүңүз туура деп билген вариантты сөзсүз комментарийге белгилеп коюңуз. Экинчи суроонун туура жообу бул үчүнчү вариант поезда болот. Үчүнчү суроо: төмөнкү сөздүн кайсы бири туура жазылган? Бескорыстный же безкорыстный? Кайсы бири туура жазылат? С менен жазылабы же з менен жазылабы? Бул суроого жалаң 2 варианты бар. Туура деген вариантыңызды сөзсүз белгилеп коюңуз. Үчүнчү суроонун туура жообу бул биринчи вариант. Бескорыстный с менен жазылат. Анда эмсе кезек 4-чү суроого келип жетти, урматтуу достор. Орус тилиндеги он уже стар деген сөзгө кантип суроо беребиз? Он уже стар, ал уже кары деген сөзгө кантип суроо беребиз? Биринчи варианты: он уже какой? Экинчи вариант: он уже каков? Үчүнчү вариант: он уже какое? Төртүнчү вариант: он уже каково? Кайсыл бирин менен суроо беребиз?
özünüzdün tuğra dep bilgen variantınızды sözsüz kommentariyge belgileğiniz. Төртүнчү суроонун туура жообу бул экинчи вариант. Он уже каков деп суроо беребиз. Бешинчи суроо. Орус тилиндеги кыска сынатооштор краткие прилагательные, орусчасы краткие прилагательные кайсы суроолорго жооп берет? Биринчи вариант какой, какая, какое, какие. Экинчи вариант каков, какова, каково, каковы. Кайсы бири орус тилиндеги кыска сынатооштордун суроолору болуп саналат. Бешинчи суроонун туура жообу бул экинчи вариант. Каков, какова, каково, каковы деп суроо беребиз. Алтынчы суроо. Имя деген сөздүн көптүк түрүн тап. Биринчиси имени, экинчиси имена, үчүнчүсү имена, төртүнчүсү имион. Кайсыл бири имя деген сөздүн көптүк түрү болот? Тура деп билген вариантыңызды сөзсүз комментарийге белгилеп кетиңиз. Алтынчы суроонун туура жообу бул үчүнчү варианты. Имя деген сөздүн көптүк түрү имена болот. Аттар. Кезек урматтуу достор, 7-чи суроого келип жетти. Өткөн чактын прошедшее время окончанияларын белгиле. Биринчи ю, еш, ет, ем, ет, ют. Экинчиси эл, ла, ло, ли. Үчүнчүсү юши, яши. Төртүнчүсү ный, йонный. Ушулардын кайсыл бири өткөн чактын окончаниялары болуп саналат? Сөзсүз өзүңүз туура деп билген вариантты комментарийге белгилеп кетиңиз. Жетинчи суроонун туура жообу бул экинчи вариант. Эл, ла, ло, ли дегендер өткөн чактын окончаниялары. Сегизинчи суроо. Я пришел, я приходил деген сөздөрдүн кандай айырмасы бар? Я пришел, я приходил деген сөздөрдүн кандай айырмасы бар? Биринчиси совершенный вид, несовершенный вид. Экинчиси айырмасы жок. Үчүнчү вариант экөө тең келдим дегенди туюнтат. Төртүнчү экөө тең учурчак. Кайсыл бири туура? Туура вариантты комментарийге белгилей кетиңиз. Сегизинчи суроонун туура жообу я пришел, я приходил деген сөздөр. Булар совершенный жана несовершенный вид. Я пришел десе бир жолу келген болсо я пришел, ал эми көп жолу келген болсо я приходил, несовершенный вид болуп саналат. Тогузунчу суроо. Кричать. Кыйкыруу деген сөздүн анык атооштугу кандай болот? Кричать деген сөздөн, кыйкыруу деген сөздөн кантип кыйкыруучу деген сөздү жасайбыз? Кантип кыйкыруучу деген сөздү жасайбыз? Биринчиси кричающий, экинчи вариант кричащий, үчүнчү вариант кричящий.
Кричающий, кричащий. Алем üçüncü variant кричащий. Кричащий, кричащий. Qaysı biri tuğra? Sözsüz kommentariyge belgilep ketiniz. To'qqizinchi so'rovning to'g'ri javobi, hurmatli do'stlar, bu кричащий. Ikkinchi variant to'g'ri variant bo'lib sanaladi. 10-chi so'rov. Төмөнкү сөз айкашын туура которуңуз. Төмөнкү сөз айкашты кыргыз тилине туура которуңуздар. Я замучил, я замучился. Я замучил дегени эмнени түшүндүрөт? Ал эми я замучился дегени эмнени түшүндүрөт? Сөзсүз бунун маанисин комментарийге белгилеп кетиңиз. Onuncu so'rovning to'g'ri javobi, to'g'ri qotorulushi я замучил, men qiynadim. Birovni qiynadim, я замучил. Я замучился, men qiynaldım болот. Урматтуу достор, мына ушинтип сиздер менен биз дагы экинчи видеобузду аягына чыктык. Биз сиздер менен сиздер бардыгыңыздар мыкты тест тапшырып көрдүңүздөр деп ойлойм. Бул видеобуз деле балким кээ бирөөлөргө аябай жеңил болду. Мындан кийин дагы жаңы тест видеолорду чыгарабыз, экзамен алабыз ушинтип. Кийинкилери акырындап кыйын болот. Ошон үчүн эгерде сиздерде кандайдыр бир суроолор болсо, сөзсүз комментарийге белгилеп калтырыңыздар. Биз сиздердин комментариңиздерге сөзсүз жооп беребиз. Ошондой эле орус тилин үйрөнүү үчүн биздин орус тили практикалык курсу аттуу китептерибизди сөзсүз алыңыздар. Орус тилин кенен үйрөнүңүздөр, терең түшүнүңүздөр. До новых встреч, дорогие мои. До встречи.